Башыбыздан ижаза алып, башыбызга селде ороп, узатып атканда айткан бир осуяты эчеси менен чыкпайт. Ал айтат: барганда дейт, көбүнчө биздин устаздар, шейхтер бардыгы эркектерге сабак берип жүрө беришет. Анан аялдар дайыма мындай сыртта калып калат. Аялдар сыртта калып калат. Ошондуктан жок дегенде жумасына бир жолу аялдарга сабак кыл деген вазифасын кошуп берген. Ошондуктан мына келгенден бери 2008-жылы келсек, быйыл мынакей 9 жыл болот аялдарга сабак түзгөн жокпуз. Бирок бул деле акысы аз болуп атат. Ошондуктан казыдан былдабыз айткан учурда мага жок деп айткан таптакыр өзүмө туура келген жери жок. Анан эми урматтуу бир туугандар, бүгүн мен акыйда туурасында эмес, балким аялдардын өздөрүнө байланышкан маселе боюнча бир сүйлөп бергим келип отурат. Анткени азыркы учурда жоолук салынгандар көбөйдү, башка болду, бирок кээде ошол биздин шар'ий хижаптын өзү шариятка туура келбеген абалда. Шар'ий хижап салынып аткан менен боенуп түшөнгөн же болбосо бети башын жасалгалаган шар'ий нашар'ий аралашып кеткен учурлар көп болгондон ушул маселеге бир аз токтогум келип турат. Эми бул маселе медресенин кыздарында албетте жок деп ишенем, өзүм дагы жок экенин көрүп турам, бирок башкаларга сабак боло турган, анан өзүбүздү өзүбүз эстетип тура турган болуш керек. Инсан ушундай ниет тез эле ударыла берет. Кээде ушундай бир шайтан ушундай бир матхалдан келип кирет. Ушинсең жакшы болот, мусулманчылык башкага жакшы көрсөтөң деп отуруп, кээде биз ислам жөнүндө жаман адамдарга бир түшүнүк киргизип коебуз. Ислам, бир гана ислам дини аялдын урматын ордуна койгон. Башкалардын бардыгы ордуна койдук деп айтышканы менен, бирок чындыгында исламдан башка эч бир дин анын аялдын урматын ордуна кое алган эмес. Анын урматтуу бир туугандар, биз бардыгыбыз билебиз. Бирок ошого карабастан аялдардын тең укуктугу, адилеттүүлүк, анан шариятыбыздагы аялдардын хижабын артта калгандык, эгерде аял киши турмушка чыкканда вали болуш керек дегенде, аялды мындай бир кемсинткендик катары баалашып, махрам жок сапарга чыкпасын десе, бул аялды кордук көтөргөнү баалашып, мына ушундай бир адамдар биздин аялдардын жоолугун чечкиси келип, динден алыстаткысы келип, бир адам катарынан андан төмөнгү даражага түшүргүсү келе турган акыбалдар болуп турат. Чындыгында исламда аял заты, ар бир аял заты ошол үйдүн падыша айымы, хан айымы болгондой даражага ээ болот. Ал өзү бир жака басып барбайт, анан аркада эми коштоочу жүрөт. Жөнөкөй адамдар жалгыз жүрөт, бир жака жалгыз кете берет. Бирок кадыр бартуу адамдар эч качан жалгыз жүрбөйт. Мына бүгүн азыр келатабыз, кээ бир талапкерлер жанда 5-6 менен самолеттен түшүп да, падыша болом дегендер аркасында 5-6 адам ээрчип жүрөт экен. Ошондуктан шариятыбызда ар бир аял заты кадыр кымбатка, ошондуктан аны дайыма бирөө ээрчип, анын кызматында сумкасын көтөрүп, нанын алып берип, ал өчүрткө турбаш керек. Ал ооруканага барса өзү басып барбаш керек. Ал бир муктаждык чыгып калса, аткара турган бирөө сөзсүз түрдө болуш керек деп урматты койгон. Башка бир дагы улутта, башка улут демде, башка умматта, исламдан башка жерде аялга мынчалык кадыр кымбат берген эмес. Ар бир аял өзүнчө падыша, анын кызматчысы бар, анын жанында. Аял заты төрөлгөндөн баштап акыретке узаганга чейин дайыма Кудай өзү камкордук алган. Төрөлгөндөн турмушка чыкканга чейин атасы. Ал иштеп таап келгенге милдеттүү эмес. Ал бергенди жеп жашаган гана укугу бар толук адам. Турмушка чыккандан кийин анын жолдошу багат. Жолдошунан ажырап калса, Кудай сактасын, же жолдошу өтүп кетип же сыргыла турган болсо, ака-укалары бир туугандары андан сырткары атасы кайрадан багат. Эгерде эч кимиси калбай калса, бул аял заты болгон үчүн мамлекет өзү багууга милдеттүү болот. Ислам өлкөсүндө, ислам шариятында мына ушундай бар. Аял киши аял болгондугу үчүн мамлекет аны багууга милдеттүү. Бизде карыларды багыш керек, балдарды багыш керек, ал эмес айванаттарды багыш керек, ак илибизди сакташ керек. Жүрүп атпайбы? Шариятыбызда биринчи орунда аял киши ал өзүн иштеп багууга милдеттүү эмес, анткени анын мойнундагы милдети адам тарбиялоо. Адамдын ушул ааламды улантуучу вазифа аялда болгон себептен ал иштеп майда чүйдөк алек болбош керек, ал негизги өзүнүн вазифасын аткарыш керек деген маселе менен урматтуу бир туугандарым кетет. Чындыгында ошол урмат сыйды, ошол мусулманчылыктын иззатын, мусулманчылыктын кадырын шариятыбыз аялдарга байлап койгон. Эгерде аялдарыбыз канчалык иззаттуу болуп, канчалык динди бекем карманса, ошончолук биз иззатыбыз жогору. Ошондуктан жөөттөрдүн өздөрүнүн еврейлердин эстүү акылдууларынын протоколдору деген ишканада эми кагазда айтышат, булар бизде биринчи кезекте аялдарды колго алышыбыз керек дейт. Эгерде кайсыл үммөттүн аялдарын колго ала турган болсок, ошол аялдар биз сызып берген жол менен жүрө турган болсо, анда биз ошол үммөттү алабыз, ошол ишке ашты деп атат.
Мына биз мактап жүрөбүз, биякта кээ бир аялдарыбыз бетиндеги чүмбөтүн алып ыргыткан, жолугун алып ыргыткандар кино тартып басып жүрдүк. Мына ошондон биздин урмат кетип баштаган. Эми кайрадан урмат өзүнүн ордуна келип баратат. Аялдар эгерде жолугун чечсе, аялдар жалгыз көчөгө чыгып кала турган болсо, динден алыс болуп кала турган болсо, ошол үммөттүн корду ошол жерден урматтуу бир тууганым башталат деген сөз келип чыгат. Чындыгында ислам таза коомду кургусу келет. Эч кандай шубха, эч кандай шахват, башка бир нерсе болбостон, адамдын урматы сакталган абалда таза коом болгондугун ислам биздики каалайт. Ошонун ичинде ошол адамды аял затын аял катары, адам катары сактап калуу үчүн ошондон кээ бир нерселер тыюу салган. Мисалы үчүн табарруж болгонду, анын аруулугун сактаган, анын тахарат тазалыгын сактаган, анын ар кандай бир сакталып жүргөн болсо деле башка бир кыйтырлардын кыйтырлыгына, макирлердин макирына түшүп калбаш үчүн шариятыбыз кээ бир эрежелерди койгон. Мусулман аятат кандай кийиниш керек, кандай жүрүш керек, кайсыл жерге барса болот, кайсыл жерге барса болбойт. Ал эмес, өзүн жасалгалаган нерселерге дагы шариятыбыз маани берген. Бир аял зат сулуу болгусу келет, аны шарият тыюу салбайт, бирок ошонун бардыгы чектен чыкпагыдай деңгээлде болуш керек. Эң эле кызыкты Сайыт Кутуп айтат, бир кызык маселе дейт. Адамдар дейт, сулуулук дегенде эмне элестетилсе, бардыгы жылаңач денени, аны жылаңач кылып алып туруп, көчөгө бастырып сулуу дейт. А бирок көңүлү толгон адам, көкүрөгү толгон адам, ал хижаптын сулуулугун, ошол аялдын аруулугунун сулуулугун, ошол аялдын такыбалыгынын сулуулугун көрө албайт дейт. Көкүрөгү көр болуп калган адамдар, көзү гана иштейт, бирок көкүрөгү көйдөнү көрбөй калган адамдар ошол жылаңач дененин өзүнөн гана сулуулук баамдайт дейт. А болбосо кийимдин өзүндө канчалык сулуулук бар, адамдар ар кандай кийим чыгарат. Демек хижаптын өзүндө, хишматтын өзүндө ушунчалык бир сулуулук бар дейт.